Ата-энелердин берген маалыматы боюнча өзгөчө Бишкек жана Ош шаарларында, ошондой эле Чүй областында окуучулардан акча чогултуу күч. Расмий түрдө окуу жылында ар бир окуучудан 300 сомдон 600 сомго чейин чогултулат деп айтылган менен, чынында бул сумма 1000 сомдон 10 000 сомго чейин жетет экен. Шылтоолорду ар кандай: кайтарууга, китепке, оңдоо иштерине, эмерек алууга жана кошумча сабактарга. Атайын сурамжылоого катышкан ата-энелердин 73% мектептерге ай сайын акча берерин айткан. Но они, конечно, говорят, что это добровольные взносы. Албетте бизден акча сураганда өз ыктыярыңар менен бересиңер деп айтышат. Бирок ал акчаны берүүдөн башка арга жок. Бербей койсок ар кандай шылтоолор менен баланы мектепке кабыл албай коюшат. Класс толуп калды деп коюшу мүмкүн. Бул албетте бизге ашыкча чыгым алып келүүдө. Билим берүү менен медицина бекер болгон соң төлөтпөй койсо жакшы болмок. Я даже дала взятку. Мен да пара бергем, муну мойнума алам. Албетте өзүм күнөөлүүмүн, бирок баланы мектепке киргизиш үчүн аргасыз ушундай кадамга баргам. Ысык көлдөн келгендиктен жашаган жерге жакын мектептин жетекчилиги баш тартпасын деп парасын уштагам. Кийинчерээк өкүнүп калдым. Ата-энелер акча бергенин коомчулукка айтуудан коркот. Себеби баласына зыяны тийип калышы мүмкүн. Өлкөнүн баш мыйзамдарында билим берүү акысыз деп жазылган. Бирок буга карабай окуучулардан акча чогултууга муктаж экендигин мектеп директорлору да, билим берүү министрлиги да моюнга алат. Себеби мектептерге талап кылынган 18,5 миллиард сомдун болгону 14 миллиарды берилет. Бул керектелген каражаттын 86%-ын гана түзүп, ал мугалимдердин маянасынан артпайт экен. Ал эми калган 14%-ын демөөрчүлөрдөн жана ата-энелерден чогултууга туура келет дейт билим берүү министринин орун басары. Необходимо вот эти средства все-таки легализовать. Ата-энелерден чогултулуп жаткан акчаны мыйзамдаштыруу керек. Белгилүү сумманы бекитип берсек, ата-эне эмне максатта чогултулуп жатканын билет эле. Бизде бир эле мектепте айрымдарынан 300 сом алышса, кээ бир ата-энеден 600 сомдон чогулткан учурлар бар. Албетте эмнеге мен мынча чогултушум керек, башкалар 300 сомдон берип жатса деген суроо туулат. Мындай суроолорду токтотуу үчүн мыйзамдуу түрдө киргизилиши керек. Муну менен ата-энелерди да, мугалимдерди да коргойт элек. Тегерек столго 24-чү мектептин коомдук фондунан да келишти. Алардын айтымында мектепке кирүү акысы башында 300 сом деп бекитилген. Ошол бойдон жогорулай элек. Ага кошумча 50 сом күзөтчүлөр үчүн чогултулат экен. Эске салсак, буга чейин НТС телеканалы бул темага кайрылып, анда 24-чү мектепте ремонт иштерине деп ар бир окуучудан 700 сомдон чогултулары айтылган. Бул маалыматты Монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси Болсунбек Казаков айтып чыккан эле. В нашей школе учится 2300 детей. Бизде 2300 бала билим алса, өз ыктыяры менен каражат чогулткандар 700-800 гана адам. Мектептин чыгымдары өтө көп. Мына ноябрь айында эле жылуулук берүүчү түтүкчө жарылды. Буга коомдук фонддон акча алынды. Мектеп директору Анара Хабибовна кимдин ата-энеси канча берип жатканын көзөмөлдөбөйт. Биз өзүбүз чогултуп, керек учурда мугалимдерге маалымат беребиз. Эч ким бизге мынча акча чогулт деп талап кылбайт. Вы заставляете тех родителей на каждого ребенка. Силер айрым ата-энелерди ар бир бала үчүн төлөөгө мажбурлап, кээ бирин таптакыр төлөтпөй жатасыңар. Анан директор канча акча түшкөнүн көзөмөлдөбөйт дегениңиз калп. Менин 4 балам силердин мектепте билим алат. Ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дегендей, биз чындыкты жашырбай айтышыбыз керек. Бул жерге ошол максатта чогулдук да. Бирөөнөн талап кылып, экинчисин төлөмдөн бошотпой, ар бир окуучудан 100 сомдон мыйзамдуу түрдө чогулткан жакшыраак го дейм. Иш-чарага чогулгандар окуучудан акча чогултууну мыйзамдаштыруу керек деп бир ооздон белгилешти. Бирок бул үчүн Конституцияга өзгөртүү киргизүүгө туура келет дешет адистер. Себеби баш мыйзамда билим берүү акысыз деп жазылган. Мээрим Ташибекова, Александр Симонов, НТС. Так, уважаемые